Каналга катталып, маалыматка ээ болуңуз. Баткен облусу өрүктүн өрөөнү эсептелет. Мындан улам Кадамжай районунун Ак Турпак айыл өкмөтүнө караштуу Жаңы Жер айылынын тургуну Мырза Эрдөлөтов да өрүк өстүрүп, өзүнүн чарбачылыгын өнүктүрүп келүүдө. Аталган өрүк чарбасы менен дыйкан бир топ жылдан бери эмгектенип, турмуш тиричилигинин негизги киреше булагына айландырып алган. Учурда Эрдөлөтовдордун үй бүлөсүндө жашка арысына карабай өрүк берип, кызуу тириликтин койнунда. Алардын айтымында талыкпай кылган мээнеттери текке кетпей, өрүктөрү жыл сайын базар алды болуп келет. Өрүк чарбасынын кыйынчылыктарына чыдаган ишкер азыр эми эмгегинин үзүрүн көрүп, базарга өткөрүүдөн тышкары атайын буйртмада кабыл алат. Баргик сортундагы бул өрүк спарек аталышындагы өрүктөн кургатылат. Терилген өрүктү 2 күнгө жайып, андан соң Мырза Эрдөлөтов кургатылган өрүктөн жыл сайын 400-500 килограмм сатып киреше табат. Өрүк кургатуу сырттан караган адамга билинбеген менен, анын да өзүнө жараша түйшүктөрү бар дейт ишкер. Өрүктүн өзүнүн ширешини куябыз. Жылтырап, жакшы көрүнөт. Базары келип алат. Бул ошо тамга жайганыбызда жакшы көрүнөт. Ширеси өзү агып чыгат. Азыр мына сыртка алып чыгып балдар сыгышат. Баргер болот. Андан соң данегин чыгарат да, кайрадан жакшылап кургатуу үчүн бирден тизип чыгылат. Ошентип кургатылган өрүк 3-4 күн аралыгында даяр болот. Мырза Эрдөлөтовдун багында өрүктүн көптөгөн түрлөрү өсүп, жыл сайын өрүк кургатып, содагерлерге өткөрүп турат. Бул жылы да баргек сортундагы кургатылган өрүктү базарга багыштоону пландап жатат. Утуру кырманга алып кирип басып коебуз. Эми наркыга келсек, былтыркы жылы 400дөн бергенмин потолок наркка. Мен базарга барбайм, үйдөн кардарлар бар, келип алып кетишкен. Бизде Кудай калса насип этсе, не ушундай 400дөн сатабыз Кудай кааласа. Учурда Эрдөлөтовдордун үй бүлөсүндө жашка арысына карабай өрүк берип, кызуу тириликтин койнунда. Алардын айтымында талыкпай кылган мээнеттери текке кетпей, өрүктөрү жыл сайын базар алды болуп келет. Өрүк чарбасынын кыйынчылыктарына чыдаган ишкер азыр эми эмгегинин үзүрүн көрүп, базарга өткөрүүдөн тышкары атайын буйртмада кабыл алат. Надира Камчыбек кызы, Нурсултан Айдаров, Жаштар ТВ. Каналга катталып, маалыматка ээ